Байкелер, аталар, баарыңардан кечирим сурайм. Менин болгон маселем кайрылуум бул уран иш боюнча да. Уран зыян боло туруп бизге зыян алып келе турса жабылсын да. Негизи бул пайда бере турган болсо иштетип өнүктүрүп гүлдөтсө болот да. Кайрылат элем да ушу урматтуу жогорку кеңештин депутаттарыначы. Мисалы ушул нерседе интернетте көп эле ойноп атат, ушул эле интернетте митингдеги нерсени уран жөнүндө любой эле нерсени чыгарып атат да. Биз айтып атпайбыз бул ишим мисалы эме келбей, отдыхающий келбей калат, тиги келбей калат, бул келбей калат. Жок, митинг болсо келбейт да. Ушул биздин митингти деген 15 мамлекетке 15 тилде которуп атат да. Мисалы уран деле которуп атат. Айтыпчы. Уран зыян депчи. Уран зыян деп которуп атат. 15 мамлекет көрүп атат. Бербей эле коеюнбу? Сүйлөп алсын эми. Негизи бул кандай десем, чынында айтам да, мен эл мененмин. Зыяны болсо жабылсын. Мен сөзүн ачык эл мененмин да. Жыйынтыкта Анан мен айтат элем, мисалы да эртеңки күнү уран деле жабыла берсин, бирок эртеңки күнү да байкелер. Ошо кор жаша. Мейли эме боло берсин. Эртеңки күнү мисалы международный сот болот да. Международный сот болсо ошо жеге. Жок, байке. Бүттүңүзбү? Слово дайте. Сүйлөп Сөз берип бүттүңүзбү? Сүйлөп бүттүңүзбү? Жок, байке, сүйлөп оюмду айтып алсам болобу? Оюңузду бүтүрүңүз, оюңузду батыраак. Баттан. Бирок мындай көпчүлүктүн мындай эмеси менен кичине эсептешип сөйлөсөңүз сүйлөсөңүз туура болот. Мен неме да сөздүн ачыгы. Аяңызга чыга аларсыз. Эл мененмин, менчи зыяны келсе жабылсын. Мен элден чыкпайм. Эл менен чогуу до концамын. Болгону менден кетсе кечирип койгула. Болду ушу сөзүм. Рахмат сиздерге. Рахмат.